буюрса ошол акырындап чыга берсек, менимче дагы ийгиликтер жетишиге мен ишенем. ОШМУ менен Энактыс Кыргызстан кызматташууну улантат. Бүгүн окуу жайга уюмдун директорлор кеңешинин төрагасы жана PNG финансы компаниясынын директорлору келип келишимге кол койду. Кол коюлган келишимдин негизинде Ош мамлекеттик университетинин студенттери BNC финанс компаниясында биринчи кезекте практикадан өтө алат. Экинчиден BNC финанс компаниясы Кыргыз фондулук биржасынын ошол акция, облигация, вексель сыяктуу баалуу кагаздарын сатуу рыногунда активдүү катышуучу болгондуктан ошол тажрыйбаны алып, биздин студенттер дагы Кыргыз фондулук биржасында иштөөгө, стажировкадан өтүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Жолугушууга Ош, Жалал Абад жана Баткендеги жогорку окуу жайлардын Энактыс командаларынын мүчөлөрү катышты. Сүйлөшүүдө Энактыс Кыргызстан 2025-жылдын мелдештери 31 майда жана 1 июнда ОШМУда өтөрү белгилүү болду. Азыркы учурда Энактыс тарабынан менторлук программалар даярдалууда. Ал менторлук программанын алкагында ишкерлер лицензия менен башка жаңы ишкерликке баштап аткан инсандарга жакшы устаз болуп, туура менторлук өзүнүн тажрыйбасын бөлүшүүгө жол ачууда да. Буга чейин ОШМУнун Энактус командасы 100дөн ашуун долбоорлорду ишке ашырган. 2004-жылы команда Борбор Азиянын чемпиону болгон. 2 жолку Кыргызстандын улуттук чемпиону, 7 ирет вице-чемпиону болгон. Дүйнөлүк кубокто Кытайдын Пекин жана Канаданын Торонто шаарында Кыргызстандын намысын коргогон. Элина Майрамбек кызы, Нурсултан Бакай уулу, ОШМУ жаңылыктары.